Тоо этегинде жайгашкан Аксай айылы табият менен жанаша жашаган кооз аймак. Бирок 2025-жылы катуу жааган жамгыр бул тынчтыкты бузуп, сел каптап, 22 үй жабыркаган. Анын ичинен 3 турак жай толугу менен жараксыз абалга келген. Бүгүн кырсыктын изи акырындап жоюлуп бара жатат. Жабыркаган 3 үй толугу менен жаңыланып, ээлерине өткөрүлүп берилди. Курулуш иштери мамлекеттин колдоосу жана Жапон диаспорасынын каржылоосу менен жүзөгө ашкан. Аябай чоң суу каптады да негизи. Үй жараксыз болуп калды. Текшерүүчүлөр келип жашабагыла деди. Бир жума, 2 жумадан кийинби келип үй бузулду. Түртүп салды да жашабагыла болбойт деп. Анан өзүм тиги байкем үйүнө барып жашадым. Азыр Кудайга шүгүр, мына үй бүттү. Чет мамлекеттен акча которуп берди да салып берди. Миллион берди, ошо коо жайды бүтүп алгыла деп. Ошону мына Кудайга шүгүр бүтүп атабыз. Акырындык менен жакшы азыр. Айылда жалпы 2300 калк жашап, 437 түтүн бар. Бүгүнкү күндө алардын коопсуздугун камсыз кылуу башкы багыттардын бири. Селдин кесепеттерин жоюу менен катар алдын алуу иштерине да өзгөчө көңүл бурулууда. Былтыр 1 чакырым дамба курулса, быйыл кошумча 1800 метр дамба чабылып, мурдагы коргонуу тилкелери тазаланып бекемделүүдө. Биздин администрациянын башчысы жана орун басары Болот Өмүрбекович, администрациянын башчысы Осмонов Рахбек Арапбаевичтин демилгеси менен ошо үйдүн проектисин жазатып, сметалык баасын аныктап, мамлекет тарабынан ошо жараксыз абалда калган үйлөрүбүзгө 1 миллион сомдон каржыланып, андан сырткары 600 500 миң сомдон каржыланып, жана Япон диаспорасы менен биргеликте иш алып барып, жалпы наркы Япон тараптан, диаспоралык тараптан 30 миң доллар АКШ доллары менен бөлүнүп, азыркы күндө жана мамлекетибизден бөлүнгөн 1 миллион сом менен кошо каржыланып, 3 үйүбүз толук бүтүрүлүп, азыркы күндө жарандарыбыз жашап отурат. Бул аракеттер келечектеги коркунучтарды алдын алуу жана тургундардын тынч жашоосун камсыздоо үчүн жасалган маанилүү кадамдар болгонун жергиликтүү тургундар билдиришип, ыраазы болушууда. Биз ушу көп жылдан бери кыян каптаганына байланыштуу ушу дамбаны салып, эң башы тигилгери эле колхоз кезинде эш берип, башкармабыз ошол баштап салган бул дамбаларды, кичинекей дамбалар, айылды тосуп. Андан кийин эле жүрүп отуруп МЧС эмерел сала баштады бул дамбаны. Бир 3-4 жылда бир тазалап коюшат. Улам бийиктеп, бышыктап жасап атышат. Болгон суунун баарын айылдагы тетиги кескен белден берки суунун баары ушул жака келип айылга топтолот. Ошон үчүн бояктын баарын бийиктеп, дамбаны жасап берип атышат. Ошол МЧСке да рахмат. Аксай айылы бүгүн табият сыноосун жеңип, кайрадан кадимки жашоонун угуна түштү. Бул биримдиктин колдоонун жана ишенимдин жыйынтыгы. Нуржан Дөткулова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Ысыкөл жаңылыктар үчүн Тоң районунан.